Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен кайрадан кулинария сабагынан онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы муздак тамактар жана ысылыктар. Ал эми сабагыбыздын максаты бүгүнкү сабакта муздак тамактардын түрлөрүн, алардын даярдоо технологиясын жана сактоо убактысын туура сактаганды үйрөнөбүз. Муздак тамактар жана ысылыктардын тамактануудагы мааниси абдан чоң. Алар адамдардын организмде керектүү баалуу азыктар менен, витаминдер менен, минералдык заттар менен камсыз кылат. Ал эми муздак тамактар жана ысылыктар тамактан эртең мененки, түшкү, кечки тамактанууда тамактын алдынан берилип, табитти ачуучу тамактар болуп эсептелинет. Бардык муздак тамактарды жана ысылыктарды жалпысынан 5 топко бөлүп алабыз. Алар бутерброддор, эттен даярдалган муздак тамактар, жумурткадан даярдалган ысылыктар, жашылчалардан даярдалган муздак тамактар жана ысылыктар, балыктан жана деңиз азыктарынан даярдалган муздак тамактар жана ысылыктар, салаттар жана винегреттер болуп бөлүнөт. Ал эми бутерброддордун өзүн биз жөнөкөй бутерброд, катталган бутерброд, жабык бутерброд, татаал бутерброд, канапе, ысык түрлөргө бөлүп алабыз. Негизи бутерброд эмне үчүн аталып калган? Анткени бул немец тилиндеги бутер май, брод, нан деген сөздөн келип чыккан. Демек бунун негизги курамын нан, анан май түзөт. Ал эми жөнөкөй деп аталганын себеби бул жерде нан, май, андан соң бир-эки түрдөгү азыктарды колдонсок болот. Мисалы үчүн сыр же колбаса, сыр менен колбаса. Ал эми катталган бутерброддор аты айтып тургандай эле ошол май сүйкөлгөн нан катталып ортосуна азыктар колдонулат. Ал эми жабык бутерброддорго мисалы үчүн бул сэндвич эсептелинет. Ал эми канапелер көбүнчөсү фуршет кызматын менен тейлөөдө колдонулат. Булар өзгөчөлүгү нан кичинекей кесимде кесилип, үстүндөгү азыктар дагы кооздолуп коюлат. Ал эми ысык бутерброддордун түрлөрүнө булар биз жакшы билген гамбургерлер кирет. Бутерброддорду даярдоо технологиясы 3 этаптан турат деп айтсак болот. Эң биринчи керектүү азыктарды даярдайбыз. Мисалы үчүн нан, атайын бутерброд үчүн бөлкө нандар болот. Чекесиндеги катуу катмарын кесип, ортосундагы жумшак бөлүгүн бизге керектүү өлчөмдө кессек болот. Тик бурчтук, 4 бурчтук, 3 бурчтук түрүндө кесилип алынат. Андан соң май даярдалат. Майды дагы нандын көрүнүшүнө карап кесип алабыз. Андан кийин бизге башка кайсы азыктар керек болсо, ошолорду, мисалы үчүн бул жерде колбаса, сыр, жана башка бышырылган эт азыктары, жашылчалар, буларды кесип алабыз. Андан кийин эгер бизге бул жерде айта кетчү нерсе, мисалы үчүн жумуртка керек болсо, ушул бутербродко же мышкан эт азыктары же балык азыктары керек болсо, анда аларды алдын ала бышырып, муздатып, андан соң даярдалат. Андан кийин экинчи этапта биз иреттеп тизип алабыз. Сүрөттө көрүнүп тургандай биринчи май сүйкөлгөн нан, андан кийин ошол азыктардын түрлөрүн тизебиз. Ал эми үчүнчү этапта беребиз. Берилиши кооз жана табитти ачуучу көрүнүштө болуусу керек. Бутерброддордун курамы жогоруда айтып өткөндөй нан бул 30-40 граммдан эле кетет. Андан соң каймак майды бир бутербродко 5-10 граммдан кетет. Ал эми колбаса, сыр же жана башка азыктар 15-20 граммды түзөт. Жалпысынан айтканда бутерброддордун чыгышы 50-70 граммдан болуп, аз өлчөмдө болот. Ошон үчүн буларды биз ысылыктар деп айтабыз. Ал эми кийинки биздин темабыз муздак тамактардын түрү, салаттар жана винегреттер. Булардын түрлөрүн айтсак, жаңы жашылчалардан даярдалган салаттардын түрлөрү бар, бышырылган жашылчалар колдонулуп даярдалган салаттар бар, козу карын колдонулуп даярдалган салаттар болот. Андан кийин деңиз азыктары, балыктардан даярдалган салаттар, винегреттер, булардын айырмачылыгы ошо колдонулган азыктарга карап бөлүштүрүү. Мисалы үчүн винегреттер дегендер бул курамда сөзсүз кызылча болгон салаттарды биз винегреттер деп айтабыз. Ошондой эле берүү температурасы боюнча биз салаттарды экиге бөлүп алабыз. Мисалы үчүн бул жерде ысык салаттар. Ал эми бул жашылчалардан даярдалган салаттар муздак салаттар деп айтылат. Муздак салаттардын берүү температурасы 12-14 градус Цельсий болсо, ал эми ысык салаттардын берүү температурасы 35-40 градус Цельсийден түзөт. Ошондой эле дагы бир өзгөчөлүгү салаттарды биз берилишине карап
түрлөргө бөлүп алсак болот. Бул атайын коктейль идиштеринде салынып берилет. Коктейль салаттар деп айтылат. Кадимкидей жөн эле салатка тоодой кылып, салат табагына тоодой кылып үйүп салынган салаттар болот. Ошондой эле милфей түрүндөгү салаттар болот. Милфей деген бул каттап салуу дегенди түшүндүрөт. Салаттардын даярдоо технологиясы: биринчи, эң алгач керектүү азыктарды тартып алабыз. Андан кийин азыктарды алгачкы иштетүүдөн өткөрөбүз. Анткени салаттарда чийки, бышкан азыктар, эт, жашылчалар бардыгы аралашып колдонгондуктан сөзсүз түрдө санитардык талаптарга ылайык алгачкы иштетүүдөн өткөрүү керек болот. Андан кийин азыктарды жылуулук менен иштетебиз. Эгер биздин салатыбыз муздак салатка даярдала турган болсо, сөзсүз түрдө жылуулук менен иштетилген азыктарды муздатуу керек. Жогоруда айткандай, ысык менен муздакты аралаштырып жиберсек дароо, анда чийки жашылчалардын ширези чыгат, салаттын даамы бузулат, азык, мисалы үчүн ошол эле С витамининин жоголушуна алып келет жана башка. Андан кийин кошулма кошуу. Демек, салаттардын кандай түрү болбосун, биз аларга кошулма кошобуз. Кошулма катары мисалы үчүн көбүнчөсү зайтун майын, майонез же атайын татымалдар кошулуп даярдалган чыктар колдонулат. Андан кийин сөзсүз бул салат тамактын алдынан берилгендиктен кооздолуш керек. Андан кийин кооз тыкан кылып биз салатты же коктейль, же жөнөкөй, же милфей түрүндө беребиз. Салаттарды жана винегреттин берүү эрежелери: даяр салат азыктарын биз 4-8 градус Цельсий температурада өз-өзүнчө сакталышы керек. Жогоруда айтып өткөндөй, эгер биз салатка бышкан эт, бышырылган жашылчаларды колдонсок, анда аларды сөзсүз түрдө салат даярдоодон 3-6 саат мурун даярдап, өз-өзүнчө температурада сакташыбыз керек. Андан соң даяр салаттарды даярдагандан кийин 15 мүнөттүн ичинде берилиш керек. Салаттарды салаттын табагына, креманкиге же мартини бокалына салып берүүгө болот. Бир порцияда салаттар 50 граммдан 200 граммга чейин берилет. Мисалы үчүн, эгер биз банкет салаттарын алсак, ал жерде бир үлүштүн граммы 50 граммдан болот. Эгер биз а-ля карт же болбосо буйртма менен алган бир кишилик заказдар салаттарга биз 100-150 граммдан берсек болот. Бул салаттын колдонулган максатына карата кетет. Ал эми мен бүгүн сиздер менен мушуру салатынын даярдоо технологиясын бөлүшкүм келип турат. Бул жерде биз жогоруда айткандай эң биринчи эмне кылабыз? Азыктарды технологиялык картада көрсөтүлгөн граммдары менен тартып өлчөп алабыз. Андан кийин буларды санитардык талаптарга ылайык алгачкы иштетүүдөн өткөрөбүз. Ар бир азыкты, мисалы үчүн уу этин, козу карынды, жашылчаларды жана жумуртканы жана башкаларды. Андан кийин биз салатыбызга ылайыктуу кесүү формаларын тандайбыз. Өзгөчө кесүү формаларына токтоло кетсек, салаттарда мисалы үчүн бардык азыктардын бирдей кесилгени, бирдей формада кесилсе, бул салаттын көрүнүшүн жакшыртат. Мушуру салатын даярдоо технологиясы: биринчи этти табада 5-10 мүнөт куурулгандан кийин томатты, болгар калемпирин, жарым ачуу калемпирди кошуп 5 мүнөт кууруйбуз. Андан кийин кунжут майын кошобуз, козу карынды, кумшекерди, сарымсакты кошуп 1-2 мүнөт кууруйбуз. Эң аягында куурулган жумуртканы кошуп аралаштырабыз. Куурулган жумурткадан биз омлет даярдап, омлетти болсо талча түрүндө туурап, андан соң кошобуз. Салатты чыгарып, тууралган кинзаны, көк пиязды, уксусту, бадыраңды кошуп, аралаштырып 30-35 градус Цельсийде беребиз. Демек, бул кайсы салаттын түрүнө кирет экен? Ысык салаттын түрүнө кирет экен. Ал эми козу карында биз бул жерден муэр деген козу карынын колдонобуз. Аны кургатылган түрдө колдонобуз. Муну алгачкы иштетүү үчүн кургатылган муэр козу карынын алып, анын кумдардан жана башкаларын тазалап, таза жууп алган соң 30-40 мүнөт ысык сууда чылап коебуз. Андан кийин суун төгүп, кайрадан чайкап, 1-2 жолу тазалап, андан кийин муну колдонобуз. Ал эми берүүдө салат табагына салып, таза тыкан кылып салып, ортого үйүп, андан кийин беребиз. Бул болсо ошол биздин мушуру салатынын сырткы көрүнүшү. Ал эми муздак тамактар бул гарнири менен берилип тоюмдуу болот. Бул муздак тамактарды көбүнчөсү банкет
тейлөөдө колдонушат. Мисал үчүн тоок гриль, рост биф, бүтүн какталып бышырылган балыктардын түрлөрү, эттен даярдалган килкилдиктер, булар муздак тамактар деп айтылат. Булардын ысылыктардан айырмачылыгы өзүңүздөр сүрөттө көргөнүңүздөрдөй бул чоң жана гарнирлери менен берилип тоюмдуу болуп эсептелинет. Бүгүнкү сиздер менен өтүүчү муздак тамактын түрү бул бүтүн куурулган тоок эти. Алдын ала даярдалган бүтүн тоок эти, каймак май, өсүмдүк майы, майонез, сарымсак, татымалдар керек болот. Бул жерде бүтүн тоок этинин жалпы гарнири менен чыгышы 2 кг 281 грамм болот. Ал эми буларды кесүүдө биз кесүүнүн бүтүн боюнча иштетебиз. Тоок этин жылуулук менен иштетүүдө кактап бышыруу ыкмасы колдонулат. Даярдалган тоок этин биз буттарын жана колдорун жука болгондуктан аларды эгер мындай жөн бош койсок эрте бышып, күйүп кетиши мүмкүн. Ошондой эле биз ошон үчүн биз бир жипте сарыктырып байлап алабыз. Жогоруда видеодо көрүнүп тургандай, бул бир жипте сарыктырып байлоо менен биз бүтүн тоок этинин көрүнүшү дагы жакшынакай болот. Даярдап алган соң маринаттап 2 саатка муздаткычка салып коебуз. Андан соң майонез сүйкөп, майланган протеинге коюп, үстүн фольга менен жаап, 180 градуста 20 мүнөт кактап бышырып алабыз. Андан соң сырты жакшы кызарып бышуу үчүн фольганы алып, дагы 20-25 мүнөт кактап бышырабыз. Кууруу учурунда тооктун этинен бөлүнүп чыккан ширесин, майын тооктун үстүнө куюп турабыз. Анткени бул тооктун этине сиңип, дагы даамдуу кылат. Бул болсо даяр болгон бүтүн тоок этин жашылчалар менен же ар кандай ушул жумурткалар жана башка азыктар менен кооздоп бүтүн боюнча берилет. Жашылча, балык жана эттен даярдалган муздак тамактар жана ысылыктар узак мөөнөткө сакталбайт. Даярдалгандан кийин дароо берүү керек. Балык килкилдеги жана желе куюлган балык эттер 6 градус Цельсийде 12 саат. Ал эми толтурулган балык эттери 4-8 градус Цельсий температурада 48 саатка сактоого болот. Ал эми муздак тамактарга гарнир жана чык куюлса, аны биз 30 мүнөттүн ичинде берүүбүз керек болот. Ачылган ушул муздак тамактарды жана ысылыктарды даярдоодо ачылган консерва балык азыктары 3 сааттын ичинде, ал эми кесилген сельт болсо 24 сааттын ичинде, ысытылып сүрсүтүлгөн балыктарды болсо 72 сааттын ичинде муздак бөлмөдө сактоо керек болот. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Эгер сабак боюнча суроолоруңуздар болсо же сабак жаккан болсо, анда ЛТР Илим Билим каналынын YouTube баракчасына катталып, комментарий калтырыңыздар. Сак саламатта калыңыздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67-токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.